Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү чыгарылыш миграциялык ресурстук борбор тарабынан даярдалууда жана анын алып баруучусу мен Кеңешбек Жеңишбеков. Бүгүнкү чыгарылышта биз коопсуз миграция жаатында кеп кылмакчыбыз. Дүйнөдө миллиондогон адамдар жыл сайын жумуш издеп чет өлкөгө чыгууга аргасыз болушат. Тилекке каршы алардын көпчүлүгү коопсуз миграция жаатында зарыл маалыматка ээ болбогондуктан ар кандай тобокелчиликтерге калуу коркунучу бар. Биз бүгүн ошондой коркунучтардан, ошондой тобокелчиликтерден жарандарыбыз кантип сактанса болот жана мыйзамдуу коопсуз миграциянын артыкчылыктары жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Анда эмесе бүгүнкү конокторду сиздер менен тааныштырып өтсөм. Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борборунун кызматкери Арабидин Толупов жана миграциялык ресурстук борбордун өкүлү Улан Кудайбердиев. Студиябызга куш келипсиздер. Арабидин мырза, анда биринчи суроону сизге узатсам, ушул жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борбору миграция жаатында эмне иш алып барат жана жарандарыбыздын ушул коопсуз миграция жаатында маалымдуулугун жогорулатуу боюнча кандай иш чараларды аткарып жатасыздар? Рахмат сурооңузга. Биз ушул жарандарыбыздын маалымдуулугун жогорулатуу боюнча биздин жумушубуздун негизги бир багыты болуп эсептелет. Биз ушул жумушубузда күн сайын келген жарандарга маалымат берүү, андан сырткары биздин электронный сайтыбыз иштейт, Мигрант КЖ сайт аркылуу, андан сырткары массалык маалымат каражаттары аркылуу элге ушу коопсуз миграциясы боюнча маалымдуулугун жогорулатуу боюнча маалыматтарды берип атабыз. Андан сырткары биз ушул ресурстук борбор менен биргеликте өлкөнүн түштүк аймагы боюнча жерлерде жанагы көчмө жыйындарды өткөзүп келдик. Негизинен ушул жумуштарды аткарып. Улан мырза, биздин көрүүчүлөргө ушул суроо кызык болуп атса керек. Миграциялык ресурстук борбор бул кандай мекеме, эмне ишмердикти алып барат дегенчи, сиз миграциялык ресурстук борбордун ишмердиги жөнүндө көрүүчүлөрүбүздү айтып берсеңиз, качан түзүлгөн, кандай максатта иш алып барат? Сурооңузга чоң рахмат. Биздин ушул миграциялык ресурстук борбор жөнүндө айта кетсем, биздин миграциялык ресурстук борбор 2024-жылы 5 мартында ушул Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги жана ошол миграциялык саясатты өнүктүрүү боюнча эл аралык борбору менен ICMPD тарабынан түзүлгөн. Ушул биздин негизги максатыбыз ушул коопсуз жана мыйзамдуу миграцияны камсыздоо, мыйзамсыз миграциянын жана адам сатуунун алдын алуу жана ошол айта кеткендей эле жарандарды бара турган өлкөнүн жөнүндө, мыйзамдары жөнүндө, эрежелери жөнүндө жана ошол жумушка орношуу жөнүндө маалымат беребиз. Рахмат. Арабидин мырза, биздин жарандар үчүн бул эң маанилүү нерселердин бири бул ошол чет өлкөгө чыгаар алдында даярдык да. Алар бара жаткан өлкөлөрдүн мыйзамдарын, миграциялык эрежелерин, жумушка кандай орношсом болот деген суроолорго мындай кетер алдында жооп алуусу бул өтө чоң мааниге ээ деп ойлойм да. Сиз ошондой чет өлкөгө барып иштесем деген жарандарга кандай кеп кеңештер бермекчисиз? Алар кетер алдында эмнеге көңүл бурушсу керек? Биздин жарандарыбыз ушу чет өлкөгө чыгаар алдында сөзсүз түрдө бара турган өлкөсү жөнүндө кенен маалымат алыш керек. Ал өлкөнүн кирип чыгуу эрежелери, тарыхы, маданияты, каада салты жөнүндө кенен маалымат топтош керек биринчиден. Экинчиден ушул бара турган өлкөдөгү жумушу жөнүндө кенен маалыматка ээ болуш керек. Канча мөөнөткө иштей алат, канча айлык маянага иштейт, ал жакта баргандан кийин биздин жараныбыздын жашоо шарты, тамак ашы кандай шартта болот. Негизги бөлүктөрү ушулар. Ушуларды кенен маалыматын кенен толуктап алып туруп, андан кийин ошол өлкөгө чыкса, биздин жарандарыбыз ал өлкөгө баргандан кийин кыйналбайт. Негизинен ушул бара турган өлкөдөгү биздин Кыргызстандын элчиликтери жөнүндө дагы, алардын жайгашкан даректери жөнүндө дагы кенен маалымат топтоп алып, андан кийин ошол өлкөгө барса, ал өлкөдө бир кыйынчылыктарга туш келбестен иштеп келишет.
Маалымат деп айттыңыз. Себеби азыркы учурда мына интернет айдыңында социалдык тармактарда ар кандай жарнамалар көп жүрүүдө да. Мисалы, чет өлкөдө жумушка жакшы жумуштарды таап беребиз, жакшы маяналарды сунуштаган жарнамалар аябай көп чыгууда. Ошондой учурда биздин жарандар мындай так жана толук маалыматты кайсыл булактардан алса болот? Ошол жөнүндө бир маалымат берип кетесизби? Ооба, азыр бүгүнкү күндө интернеттин заманы эмеспи. Азыр ушул социалдык тармактар аркылуу өтө жогорку бир айлык майна сунуштаган жумуштар аябай көп, жарнамасы. Биздин жарандарыбыз ушундай бир жумуштарды таап, ошондой бир жарнамаларга туш келип калган болсо, муну сөзсүз түрдө мыйзамдуу жагын караш керек. Ал үчүн бизде Migrant KG деген электронный сайтыбыз иштейт. Бул сайтыбызда ушул чет өлкөгө жумушка орноштураганга уруксаты бар, мыйзамдуу иштеп аткан жеке агенттиктердин даректери жайгаштырылган. Ошол жактан ушул жарнамадагы компаниянын жөнүндө маалымат алыш керек. Эгерде Кыргызстандын аймагында каттоосу бар, мыйзамдуу иш алып барып аткан компанияга туш келген болсо, анда аны менен эмгек келишимдерин түзүп, жумушка орношуу боюнча иш алып барса болот. Ал эми ушул эле учурда чет өлкөлүк компания болуп калган болсо, анда ал компанияга ишенүү кооптуулугу жогору да. Себеби дегенде, ал компанияга ишенип акча каражаттарын төлөп, жанагы кызмат акыларын бергенден кийин мүмкүн жумушсуз калган болсо, же болбосо бардык акча каражаттарын төлөп, жанагы кызматтарын төлөп бүткөндөн кийинчи жумушсуз, эч байланышы жок калган болсо, ал компанияны кийин таба албай калышат. Бул компаниялардын жанагы жоопкерчиликке тартуу дагы кыйынчылыктарды жаратат да. Демек, айталы, жарандарыбыз социалдык тармактарда бир компаниянын жарнамасын окуп калды. Ошол чет өлкөдө жумушка орноштуруу боюнча маалыматты окуп калса, ал компания жөнүндө, ал компания лицензия алганбы, жокпу? Сиздерге Сөзсүз кайрылып, түрдө. же ошол Migrant KG сайтынан алса болот экен, Ооба, ушул жарнамаларга туш келген жарандарыбыз биринчи ушул компания жөнүндө маалымат алыш керек. Ал компаниянын канчалык деңгээлде мыйзамдуу, мамлекеттен канчалык деңгээлде жанагы каттоолору бар, уруксаттары барбы, жокпу, биринчи ушул нерсеге көңүл буруш керек. Учурда Кыргыз Республикасында ошол сиз айткан канча жеке агенттик катталган? Бүгүнкү күндө бизде республика боюнча 178 жеке агенттиктин уруксат кагаздарды алган. Бул биздин борбор менен биргеликте дүйнөнүн 29 мамлекетине жумушка орноштуруу боюнча иш алып барып келе атышат. Демек, жарандарыбыз сизге кайрылып, ошол сиз айткан 29 мамлекетке кантип жумушка орноштурса болот, жана кайсы компаниялар аркылуу жумушка орношуп кетсе болот, толук маалымат алса Толук болот. маалыматтарды алса болот. Андан сырткары ушул чет өлкөдө жүрүп аткан жарандарыбыз, же болбосо биздин алыскы аймактарда жашап аткан жарандарыбыз биздин борборлорго кайрылууга мүмкүнчүлүктөрү болбосо, биздин ыкчам байланыш номерлерибиз иштейт 1899. Андан сырткары ушул WhatsApp, Telegram номерлерибиз дагы иштейт. Ушул номерлер аркылуу байланышып дагы ошол компания жөнүндө кенен маалыматтарды тактап алганга мүмкүнчүлүктөр бар.